Жалпыңыздарга ассаламу алейкум. Машина кейс каналынын көрүүчүлөрү. Ош шаарында Ошуно базарынан видео тартууну улантуудабыз. Өткөн аптада да эң көп көрүүлөрдү ээлеген видеобуз бул Навесасында болду. Кытай унаалары, жалаң Кытай унаалары жөнүндө тарттым эле. Бир 50 миңге жакындаган көрүүлөрдү ээледи. Биз да ошондой темада уланта бермекчибиз. Сиздерге ушундай тематикадагы видеолорубуз кызык болуп атат деп ошентип ойлоп атабыз. Бул жерде Чанган, көбүнчөсү Чанган унааларын тарттык. Ошондой эле тартып берели. Мына жакшынакай болуп турат. Көтөрүп да коюптур. Караңыздар, астынан да чаң уруп турбасын деп. Чанган бул Unized 360 градус камера бар. Русификация болгон дейт. Өткөн аптада да русификация кылып аткан жигиттерди мындай иш кылып аткан жеринен көрсөтүп алдык. Ошол телефондорун айтып койгоптун элем. Бирок ошондой керек болсо ошол видеодон көрүп алсаңыздар болот. Ошол унаанын ээсинин номери бар. Ошол унаанын ээсине чалып, ошол жигиттердин номерин алып алсаңыздар да болот. Мына салону ушундай көрүнүштө. Бул Unized. Акчасы канча болуп атат экен? Unized'дин 16 миң доллар ана. Ушундай. Кете берели. Бул жерде басы жазылган бекен, Кандай болду экен? Бул электромобиль экен. Электромобиль. Силерденби? Бул кандай болуп калат? Ошондо кайсы марка модель? BYD. Yuan Up дегенби? Бир заряд менен канча жүрөт? 401 км. 401 км. Жаңы 2025. NFC да бар дейби? Жакшы 360 градус камера. 425 деди километр жүрөт экен. Электромобиль ушул. Так, салонун көрсөтөйүн. 15300 доллар. Мынакей чоң монитор. Шундай коюлган, жакшы. Машина кечкен. Эми дагы өтөрөлү. Бул жак Кытай унааларынын катары десек деле адаспай калдык. Караңыздар, жалаң ушундай Кытай унаалары, Чангандар көбүнчөсү. Бул Чанган. Бул кимден экен? Канча болуп атат баасы? 17 миң доллар. Unized экен, 2020. Көрүнүштөрү эми жаңы машинаныкы жаңы жакшы да. 2025 радарлары 360 градус мында дагы бар. Анакей эми ошондой эле мониторлор, старт-стоп. Бардыгы көбүнчөсү ушул чоң экрандагы экран менен жүргүзүлөт окшойт функциялары. Аркан кордуктарды деле көрсөтүп коем. Мына кенен эле. Жакшы. Эми азыр мен көзүмчө бир Чанган чыгып кетти эле. Сатылдыбы, сатылса канчага сатылды экен? Үлгүрө албай калдым жетишкени тарткан. Адекеле мотор ака 215 аттı. Бул деле силерден? Бул деле ака. Канча болуп атат акчасы? 15,5 ака болуп турган. Бул жакпы? Бул саз тиешелүү. 15,5 миң доллар оформление болгон эмес деди. Булар канча эле объем? Объему ака 1.5 турбо. 1.5 турбина. Unized бул дагы. 215 аттын күчүн берет ака. 215 аттын күчүн берет дейт. Азыркыдай эле. Акчасы беркиден арзан экен да. Тусу бөлөк ака. Ошонун тусу жакшынакай экен, бирок. Ошо NX көчүп берет. Ата комплектация ошондой элеби? Комплектация ошол эле ака. Бишкекте да жок болот, базар боюнча жок да ака. Мына Бишкекте да жок дейт, ушундай түс деп тур. Баягы NX-ке, Lexus NX-ке окшошуп кеткен үчүн дагы түсүнөн ушундай бир 2 миң доллардай айырмасы болуп калат экен да. Ана көрүңүздөр, жакшы. Болду. Маалыматка рахмат берген үчүн. Так, дагы жүрө берели. Эми Чанган саткандар, ушул Кытай унааларын саткандар бааларын деле жазып коюңуздарчы. Мына бөлөк болуп турат, Бул Чанган эмне болду? КС
55 KS55 деген модель, 26 жылкы модель. 2026 жылкы модель дейт. Эми ушуну көрсөтөйүн. Так. Бул бийигирээк экен, Unizеттен көрө. Бирдей эле. Астынан көтөрүп коюптур. Салонуна кайрылсак, бир аз башкача мынакей прибордук панелдери. Кожаларында жасалгандары да башкача. Кожалар мындай жумшак экен, жумшак. Мындай формада. Bunun акчасы канча болду? $16.000. Чанган CS55 Plus деген. Бул белгилүү эле, бирок 26 экен, Телефон номерди айтып коелу, ким? Кайсы номер телефонуңар? Жазылып атты. Ошо кайсылга кайрыла берсин ушуну жактыргандар. Сиздики ошо? Телефон номер канча? Айтып коюңуз. Телефон номери ушуга кайрыла берсе, маалымат бере беребиз деп атат. Бул акчасы канча болду? Бунуку $16.000 $16.000. Unizet, оформлениясы болгон, номери бар экен да. Жакшы. Люктары бар экен, бардыгы тең. Жакшы. Бул баякы мына 26 модель болсо, бул ошо 25 модельде экен, Ошо дизайны өзгөртүр, бирок бунда фара вертикалдуу, бунда горизонталдуу болуп турат. Бунун акчасы канча болуп атат экен? Акчасы $15.800. Ушундай көрүнүштө. Так. Мына Кытай унаалары могу жерде дагы бир. Ушу от алып жүргүзүп турат экен, ушу Чанган CS55 Plus деген. Акчасы канча болуп атат? 14,5. 14,5 миң. Бир аз арзандап баштады. $4,500. Жүрө берели. Канча дедиңиздер? Акчасы? $15.800 бö? 12.800 eкен. Чанган X5 деген экен. 12.800 деди. Бул дагы башкачараак экен. Эми ушундай унаалар дагы көбөйүп баштаса, биз дагы эми ушундай немелерге, кандай десем, унааларга көп көңүл буруп, маалымат алып, кийинки ушундай чыгарылыштарда дагы автоматтык түрдө маалымат берип турабыз. Мына ушундай унаалар болуп атат. Так. Мына Чанган CS55 бул дагы плюсу менен. 360 градус камера. 2025 $14.500. Айтмакчы, урматтуу көрүүчүлөр, өткөндө эң көп көрүүлөр деледи, бирок лайктан аз болуп атат. Лайктан деле басып коюңуздар, биз менетибиз үчүн. Анан комментарийге да катышып коюңуздар. Өзүңүздөрдүн ой, пикир, сунуштарыңызды калтырып дегенде. Бул жерде Чанган CS35 экен. 2024. 35. Бул жак катарда дагы ылдый жакта да бар экен, ушул жак тартпадым эле. Силерденби? Так, Unizet да бул, Unizet. Акчасы канча? 17,5 миң дейт. Русификация болгон деп атат. Ушундай.
Öz Unizet'tir жалаң. Şular. Көп келіп жатады, бір 70% десем, Unizet десем адаспаймын ғой. Так, бұл 16,5 мың доллар екен, Unizet. Қатарынан тартып. Так, бұл қанша болып жатыр екен, тақсыр? 17.200 доллар. Şu. Бұл да русификация болғанды жатыр. Так, анан люк панорама екен, а? Панорама люк. Face ID book. Ошондо машина отырғанда баяғы ким айдоочу өзүнүн немесин биометрический көрсөтүп коет. Ошо менен ачып отуруп. Ошол айдоочу гана ачып айдай алат да. Жакшы. Ошондо Face ID дегенди көрдүңүздөр. Ошондо функцияларынан бери бар. Полисалык полный тайя. Бул да Unizet бі? Unizet. Ошондо бул максимальный комплектасы бул сорок мындан подножкалар экен да? Подножкалар болгондой. Бунун акчасы канча? 17.500 доллар екен. Мынандай алькантара чехол коюптур, а? Бул не? Жасаттыңарбы же өзү? Ошону айтам да, мына Unizet экен, Кытайдан өзүнөн атайын буйртма берип алып келдирдик дейт. Мынандай поликтери дагы, мынакей. Ошолорун кошуп алып келдик деп атат. Мына ушундай. Жакшы. Бул жакта Unizet. Жалаң Unizettер екен да, мындай караганда. Көрдүңүздөр. Биринен өтүп, бири жакшынакай болуп турат дегендей. Анан дагы мындай кете берели. Бир аз башкача модель деген тарткым келип атат өзүчү. Unizetтерден ачыгын айтканда уже жадап кеттик дегендей. Эми бирок жакшы машина экен, жакшы. Жамандабай. Көрүнүшү жакшы. Эми убакыт көрсөтөт. Практикада кандай болот, кандай чыдамдуу, бышыкпы, өзүнүн функционалдуулугун жоготпойбу. Эми убакыт көрсөтөт. Буларды бардыгы тең жаңылар. Эми мындай Корея, немец, Япон уналарында убакыт тастыкталган уналар. Булардын сапатын билип калганбыз. Бул жерде Hyundai Tucson турат. Шуну да көрсөтүп болду. 2021 2.4 бензин. Американец бул. 15.000 доллар. 3-чү мун рестайлинг. Daha bir Tucson'da көрүп атам. Бул дагы американец. 2018 жаңы алып келинген 2.4 бензин. Азыр баасын сурап көрөбүз. Көзгө көрүнбөгөн аймактарды башкаруу бар. Ассаламу алейкум. Tucson канча болуп атат экен? 14,5 мың доллар. Монитор заводской бар, круиз контроль, эки аймактуу климат, алдыңкы отуруштардын жылытуусу бар, 14,5 мың доллар дейт. Радарлар дагы бар. Так, урматтуу көрүүчүлөр, ушун менен бул видеобузда жыйынтыктайбыз. Кытай унаалары дагы деле хитте, айтмакчы бул жерде дагы бир Кытай унасы өзгөчө. Бул базарда мындайды көрүлө элем. Кандай марка болуп калат? Маркасын деле билбейм. Бул бир Jeep Wranglerге окшошуп кетет экен. 2024 228.500 доллар. Бензин кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб экен. Уна жабык турат.
Арка тарабынан көрүнүшү бул эми кайсыл марка? Бул жагы модель экен ооба. BJ40C деген модели, бирок кытайча билбейт экенмин бунун иероглифтерин. Кандай окууларын ким комментарийде билгендер жазып коюңуздар. Бизден билген адамдар дагы сөзсүз түрдө бар көрүүчүлөрүбүздүн арасында. Биз болсо кийинки темадагы видеолорубузду тартканга аракет жасай берели. Ким лайк баса электер болсо лайк басып коюңуздар. Каналыбыз үчүн эле лайк басып коюңуздар. Көпчүлүгү өткөндө Кытай унаалары ошондо кандай болот экен, бу баягы өзүм жогоруда айткандай убакыт көрсөтөт деп калышты. Ушундай пикирде болуп атышат көбүнчөсү.